Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, сиздерди канал көргөндөн абдан кубанычтамын. Ушу нейролинк боюнча сөз кылсак, нейролинк деген эмне? Нейролинк деген бул деген микрочип, катушкасы бар, литий ион аккумулятор бар жана анын ичинде микрокомпьютер бар. Компьютер баягы сигналдарды алып, шифр кылып жиберет. Дагы ошондой эле версияларында бул бир гана маалыматты мээден жыйнап туруп жиберет да башка сырткы компьютерге. Катушкасы болсо ичинде дагы атайын материалдан жасалган мындай магниттик талаачаларды түздөтүүчү аспаптар бар. Ал магниттик талаачаларды түздөткөндөн кийин ал нерсе зарядка болуп атканда аккумуляторду ысытпайт да, анан акырындап тезирээк баягы зарядталганга жардам берет. Зарядка кылуусу негизи сыртынан болот, атайын магниттик талаачанын ичинен да, ошол индукциялык магниттик талаачанын ичинде. Ушинтип эч кандай проводсуз мээге робот менен орнотулат. Мээде бир нече баягы бир ийне менен бир нече ушундай провод ар бир мээнин ар кайсы баягы точкаларына робот саят. Ал баягы жипчелерди киргизет. Ал жипчелер проводдорду кадимкидей аябай ичке, нанометрлүү. Жана ошол проводдордун сыртында изоляция да бар. Мисалы үчүн менин агрессивдүү, анткени биздин туздуу суудан турган адамбыз, ошол агрессивдүү чөйрөдөн бузулбаш үчүн албетте алар атайын изоляция менен жабынган, анан иридиялык кандайдыр кычкылдамалар колдонулат, химиялык заттар атайын. Анан ушул нерсе баягы мээге отурукташкандан кийин ошол компьютер байкайт, нейрохирургдор атайын компьютерге көзөмөл кылат. Компьютер робот автоматтык түрдө баягы кан тамырлар акпаган жерди тандап, тирүү мээнин ичинде ошол жиптерди саят да. Ал жиптер, ал проводдордо ошол зымдар мээнин ар кайсы участоктарына туруп, анан негизи ошо мээнин адам ойлогон сайын мээнин сигналдарын кармап, атайын компьютерга сигналдарды жиберип турат. Ал сигнал аркылуу ар кандай нерселерди кылса болот. Мисалы үчүн алгачкы адамга ушуну отурукташтырган ушул системаны, ушул нейролинкти Илон Масктын компаниясы. Бул экинчи отургузуу, биринчи баягы маймылдарга отургузгандан кийин, адамга отургузгандан кийин, ал адамда мындай паралич бар, церебралдык паралич мээси буту колу менен мындай кандайдыр байланышты үзгөн. Анан албетте ал адам өзү булугун берип, ошо нейролинкти отургузганга колдоно баштады. Анан эң кубанычтуусу, таң калыштуусу, Лекс Фридман 8 сааттык ушундай орус тилинде, англис тилинде, бир нече тилде, кыргыз тилинде тилекке каршы жок, ушу подкаст чыгарды. Ал подкастында ошол кишини кантип анын мээсине ошол нейролинкти отургузушту, кантип нейролинкти иштетишти, ушу боюнча айтып беришет. 5 киши, анын ичинде Илон Маск өзү дагы, анан 4 анын баягы нейролинк компаниянын ошол жооптуу кызматкерлери. Анан ошол жерден айтып беришет, негизи отурукташтырганда эле, мээсине сайганда эле ошол проводдорду заматта эле ал аспап иштеп баштаптыр. Ал аспаптан кеткен сигналдарды мээден, мисалы үчүн ошол ал адам баягы компьютердин бетин карап, ойлонуп, мен мышканы бул жерге жылдыргым келет, жок оңго жылдыргым келет, жок солго жылдыргым келет деп ойлоп койсо эле, ошол сигналдарды компьютер кармап, түшүнүп, ошол баягы сигналдар мышканы кыймылдатканга арналган экен, бир аз үйрөнүп, анткени баягы так билбейт да, бул биринчи жолу, алгачкы жолу тарыхта жасалып атат. Ошон үчүн ошол сигналдардын биринчи үйрөнүп, кандай сигналдар кандай нерсеге мындай, ал киши да сүйлөй алат да, ал дагы өз сөзү менен айтып атты, кандай жылдырыш керек, эмне кылыш керек. Ал софтту программисттер дагы бир сыйра жаңылаткандан кийин, азыр күндө жаңылатабыз дейт, азыр маалымат боюнча, анан күндө үйрөнүп атабыз дейт. Анан үйрөнгөндөн кийин ал киши отуруп алып, кол буту иштебесе дагы, бир гана көзү, оозу, башы иштесе дагы, ошо ою менен мышканы жылдырып, компьютерди башкарып баштады да. Андан мындан убакыт өтөөрү менен ал дагы татаал сигналдарды жасаганга үлгүрүп атат. Мисалы үчүн мышка менен компьютердин кандайдыр жерин басуу, мышка менен кармап алып башка жерге ташуу, клавиатураны басуу, ушундай нерселерге үйрөнүп, анын өзү да өз тажрыйбасын айтып берип атат да. Бул деген эмнеге, кандай нерсеге алып келиши ыктымал? Нейролинктин маселелери, чече турган маселелери, мисалы үчүн сокур адамды линзага коштуруп, мээсине орноштуруп, проводдор, зымдарды, булар сокур адамды көргөн адам кылып сала алат, потенциалдуу. Буту колу кыймылдабай шал болуп кеткен адамдардын мээси менен, сөөктөгү ошо омурткадагы мээси менен баш мээсин
ушу проводдор менен бириктирип алат. Ошондо андай адамдар басканы үйрөнүп калат кайра жаңыдан да. Так ошондой эле мисалы үчүн дүлөй адамдарды мээси менен кулак менен туташтырылат. Ошондо дүлөй адамдар уга баштайт да, мисалы үчүн, же болбосо кулагы такыр бузулган болсо, анда булар баягы атайын угуучу аппарат менен туташтырат мээни. Ошондо адам уга баштайт. Булар дагы кошумча ошо негизи максаты, Илон Маск максаты бул жасалма акылды адамдын мээси менен бири-бирине мындай туташтырса, ошондо адамдар супер адам болуп калат. Анткени аларды ошо нейролинктин жардамы менен ошо компьютердеги эмне кандай болсо, маалыматтар кандай процессордо кандай күч болсо, ошону толук кандуу колдоно алат дагы. Интернеттеги бүт маалыматты заматта алып, окуп, анан аны айтып берип, анын түшүнүп, ушундай нерсеге, ушундай кыйын нерсеге жетише алат дагы. Анан адамдар ошо нейролинк менен камсыздандырылган адамдар бири-бири менен сүйлөшкөндө тез сөз менен алмашпай, тил менен сүйлөбөй, ой менен алмашышы ыктымал болот да. Ошондо баягы бир нейролинктен экинчи нейролинкке компьютер аркылуу ой кете алат да. Ушуга жеткенде адамдар ошо өзүнүн аң сезимдерин, ойлорун компьютерга сактап жазып коюп, түштөрүн же болбосо кандайдыр бир элестерин компьютерга жазып, аны кайра компьютердин экранына чыгарганга мүмкүнчүлүктү алышат да. Ушундай азыр нерселер болгон атат. Анткени булардын изилдөөсү боюнча мээбиз, биз деген өзүбүз негизи биомеханикалык ушундай кандайдыр бир робот сыяктуубуз да. Биз деген электроэнергия менен башкарылабыз. Биздин ар бир оюбуз электроэнергиянын кандайдыр жанданышын жаратат да. Бизде механикалык түрдө, химиялык түрдө, физикалык түрдө ошону менен баягы электроэнергия аркылуу мээбиздеги байланыштар байланган. Ойлорубуз бүт электрикалык импульстар да. Анан ошону булар алгач окуй баштады. Муну баягы илимий фантастикадан да окуса болсо болот эле да. Мурун мен ушу илимий фантастикадан гана кезиктиргем, бирок азыр бул реалдуулук болуп атат. Мынакей биринчи киши бул чыкты. Булар дагы жакшыртат өзүнүн системасын, дагы баягы сыноолорду улантат. Булардын өкүнүп аткандыгы Америка Штаттарынын мисалы үчүн мыйзамдары моралдык жактан ушундай адам менен болгон эксперименттерге тыюу салат да. Ошон үчүн булар прогресси өтө жай болуп атат. Бир гана ушундай баягы өзүнүн ден соолугун жоготуп, анан ушундай нерсеге атайын өзүнүн юридикалык жактан толук жоопкерчилигин өзүнө алып макул болгон кишилер ошо Илон Масктын биринчи нейролинк отурукташтырган адамдай сыяктуу. Ошондой адамдар гана сала алат ошондой нерселерге, эксперименттерге катыша алат. Анан дагы бир киши ушундай экспериментке катышам деп атат. Анан негизи мындай тирүү аман соо турган адамдар көп да. Ошо мага ошо нейролинкти отургузгула, мен деген ошо колдонгум келет, мен алгачкылардан болуп жасалма интеллект менен бирге туташкым келет дегендер аябай көп. Бирок аларга мисалы үчүн Америка Штаттарынын өкмөтүнүн мыйзамы тыюу салат да. Анан ошол Илон Маск азыр бийликке келгени да ошол. Баягы Дональд Трамптын оң колу болуп, кеңешчиси болуп ак үйгө отурганы ниеттенген да. Азыр Мар-а-Лаго деген баягы Дональд Трамптын өзүнүн Трамп Тауэр жасаган жерине ошо отуруп алыптыр да, жашап алыптыр ошо Илон Маск. Күндө Дональд Трамп менен сүйлөшөт экен. Себеби ошол болду да. Буну азыр Дональд Трамп баягы министрликтердин эффективдүүлүгүн жогорулатуучу мамлекеттик бир кайсы комитетке отургузат. Ал комитет Догги деп койду да. Ошол комитет, департамент ошо баягы мамлекеттик процесстерди жөнөтүп, баягы ишкерлерге мүмкүнчүлүк берип, баягы жаңы технологияларды иштеткенге мүмкүнчүлүк берип, ошо жана мамлекеттик чыгымдарды кыскартат. Америка Кошмо Штаттарынын өзүнө болгон карызын азайтат да. Жана ошо нейролинк сыяктуу жаңы технологияларга уруксатты узартат. Эми бул жактан бир четинен моралдык ой бар. Бул деген адамга эксперимент кылуу жакшыбы деп. Бир четинен, экинчи четинен миңдеген адамдар ошол экспериментти жасап көрөм, мен даярмын, макулмун, мен биринчи болом деп мээме ошол зымдарды орнотуп турам деп турушат да. Анан силер өзүңөр кандай дейт элеңер? Эгерде тегеректе ошол технология өнүгүп кетип, Америка Штаттарынан Кыргызстанга келип, тегеректе роботтор пайда болуп, ушундай мээге чиптерди отургузуучу, ошол чиптер аркылуу смартфонду ыргыта коюп, смартфондун ордуна баягы нейролинк кошуп туруп, адамдар ой алмашса, түш алмашса, компьютердан жасалма интеллект жардамы менен бүт интернеттен маалыматты мээсине бекитсе, мээсин өрчүтсө, мындайдан апгрейд кылса, силер да ошого барат белеңер? Силер ошо макул болот белеңер? Мен да мээимде ошентем, мен да нейролинкти мээме орнотом демек белеңер?
комментарийлериңерден бөлүп кушуп койсоңуздар жакшы болот. Керегинде да бизнестер пайда болот деп ойлойм. Албетте ошол бизнестерде бизнес пландоо үчүн ошол курска жазылыңыздар. Бизнес пландоо боюнча курс иштеп чыккам. Бизнес план жазыңыздар. Ким билет, балким Илон Масктын ушундай технологиялар тарап жана адамзаттын жок болуп кетүүсүнө алып келбесе, жакшы гана нерселерди алып келсе, ушунун тегерегинде кошумча кандайдыр бир тейлөөлөр пайда болушу ыктымал да. Ошонун тейлөөсүнүн бирин сиздер ошо бизнес пландоо курсун окуп, бизнес план жазып, инвестор тартып ачышыңыздар мүмкүн да. Балким ошондой болот, ким билет. Аракет кылыш керек да. Анда эмесе каналды колдоп койсоңуздар болот. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.